Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы кыргыз элим. Бүгүнкү күндө биз сиздерге абдан бир маанилүү акылмандуулук жөнүндө окуя айтып бергенди аракет жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Күндөрдүн биринде бир окуучу Зен деген мастерге келип, мени улуу акылмандыкка үйрөтүңүзчү деп суранат. Зен мастер ага макул болуп мындай дейт: болуптур, эгер сен чындап эле акылмандуулукка үйрөнгүң келип жатса, үйрөтөйүн. Анда эмесе биринчи тапшырма мындай: эртеңге чейин маймыл жөнүндө ойлонбо деп. Эртеси күнү баягы окуучу суз маанайы менен мастерге келип, сиз кечээ маймыл жөнүндө ойлонбо дегенден баштап менин оюмда маймыл кетпей койду. Жатсам турсам да маймылдын образы мээримден чыкпай койду дейт. Анда мастер күлүп: мына, акылмандуулукка алгачкы жол ошол оюңду башкара билүүдөн башталат деген экен. Мына ушунун баары биздин көңүл оюбуздун тигил же бул объектте же окуяда топтолушунун жыйынтыктары болуп эсептелет. Эзелтеден Тибеттин аалымдары айткан экен: реалдуулук силердин көңүл оюңар топтолгон жерде гана жаралат деп. Мындай пикирде чындап эле терең маани жатат. Чындап эле биздин көңүл оюбуз, сезимдерибиз кайсы жерде топтолсо, ал нерсе өсөт экен.